Азыр мен Ош ТВ телеканалында эки берүү менен иштеп жатам. Биринчиси учур маселеси программасы, экинчиси бир көчөнүн тарыхы. Учур маселеси программасы ар аптанын жума күнү эфирге чыгат. Бул түз эфирде чыккан үчүн бул көбүнчө ушундай социалдык маселелерге арналган теле берүү. Ошо элдердин жашоо турмушу, мисалы шаарда кандай көйгөйлөр болсо, ошол нерсеге арналган да. Мисалы ошол түз эфирде болгон үчүн жашоочулар кандай көйгөйлөрү болсо, биздин студиябыздын конокторуна түз чалып, өз суроолоруна жоопторду ала алат. Биз ошого көпүрө болуп берип турабыз. Ал эми экинчи теле берүү бул бир көчөнүн тарыхы. Быйылкы жыл тарых жана маданият жылы болгон үчүн биздин телекомпаниянын директорунун демилгеси менен ушундай бир көчөнүн тарыхы деген бир тарыхый берүү даярдап жатабыз. Чындыгында мен Оштун тарыхын боюнча азыраак билген болсом, көчөлөрдүн тарыхын чындыгында билбейт элем. Мен ушул передачаны тартып жүрүп, өзүмө көп пайдалуу нерселерди ала алдым. Мисалы көчө ошол кайсы жылы түптөлгөн, ким түптөгөн, буга чейин кимдин атын алып жүргөн, ол инсан кандай инсан болгон, ал нерселерди чындыгында буга чейин кызыкпаган экен. Мен кызыгып ушундай тарыхка да аябай кызыгып калдым да. Мен ошол өзүмө дагы бир маалымат алып алдым. Ошол эле убакта ушу шаардын тургундарына, биздин Ош ТВ телеканалынын көрүүчүлөрүнө да ушул көчөнүн тарыхы, Ошубуздун тарыхы тууралуу аз да болсо маалымат берип, ушул жагынан бир салым коштум деп ойлойм. Журналистика жаатында иштеп, өзүмө көп мындай жакшы жактарды ала алдым десем болот. Мисалы, журналистикага келгенге чейинки Динара менен азыркы Динаранын айырмасы бир топ бар. Мен буга чейин көп нерселерди билбеген, мындай аң сезимим, дүйнө таанымым башка болсо, азыркы убакта чындыгында башка да. Мен ошол журналистикада жүрүп, көптөгөн жакшы адамдарды тааныдым, жакшы адамдар менен жакындап мамиле курдум, дос болдум, мындай бир тууган болдум деп деле айтсам болот. Көптөгөн кесиптештер менен иштедим. Ушул журналистика мен үчүн ушул нерселерди берди. Мен акылыма дагы акыл кошту, тажрыйбама дагы тажрыйба кошту.